чоң аталары 1980 жылы Москвада выставкада кийинчерээк салган экен. Каражал. Каражалдын баласы Каражал болгон экен. Каражалдын баласы Кумайык. Кумайыктын баласы Каракош, Каракоштун баласына пантера. Булар өлкөнүн түштүк аймагында тайгандар тобун түзгөндөр. Мындан 4 жыл мурда иттин дал ошол түрүн бакканга кызыккандар биригип, атайын топ түзүшкөн. Алар өлкөнүн түндүк тарабынан иттин күчүктөрүн алдырышып, көбөйтүшкөн. Учурда бул топко 40 адам мүчө болсо, ал эми кыргыз тайганынын саны 80ден ашат. Бирок иттин мындай породасын багууда бир канча талаптар коюлат. Мисалга алсак, аны ар дайым чуркатып, сейилдетип туруу зарыл. Бүгүн дагы тайгандардын кезектеги машыгуу жараяны. Бул породадагы иттердин буту колу узун болуп, бат чуруккаганга ыңгайлашкан. Саатына 60-70 чакырым аралыкты басып өтөт. Алдында кетип атат, кара куш келди беле жана. О, вале. Бул тайганын аты Пантера. Бул 4 жашта. Муну өзү тагы-түгү таластыкы. Мен Азамат деген Алмаз деген эмеден алгам, сокулуктук баладан. Мына башынан баштасак, бул мындай караганда аюу баш болуш керек. Аюунун башына окшош түзүш керек. Кулак бул жака жетиш керек. Анан мына жерден, көздөн бул жерден экөө бирдей болуш керек стандарт. Бул жагы, жамбаш жагы бул 450, бияка кириш керек. Мына сорундары да мындай болот да. Ошо төшү мына алдыңкы эмеге түшүп туруш керек. Бул 3-чү тайганым. Чоң тайгандарым сатылып кетти алар. А бир тайган канчага саттыңыз? Бир тайган 15 миңге саттым, 8 миңге саттым, 10 миңге саттым, аркыл саттым. Бул 1,5 жашар болду. Мына 2019 туулган күчүк, Нарындан Элчибек экеден келген тайган. Аты Көкжал. Байгелерге катыш элек, эми Куда кааласа, бул жаш эле да. Өзү чөйрөгө ошо 6 ай, 7 ай, 8 айдан кийин салынат да өзү негизичи. 1 жашка чейин 1 жаштан өткөзүп салат өзү. Күчүгүндө көп сала бербейт да. Анан эми мына чөйрө алып атат, бирок аны момент иштеп атат, кадимки жакшы эле. Дагы бир эң маанилүү нерсе таза тукумдуу тайган алуу үчүн иттин ата теген уругун сүрүштүрүү зарыл. Анткени бир энеден төрүлгөн тайгандарды аргындаштырууга болбойт. Каны бузулуп, ууга жарабай калышы мүмкүн. Булар 2 айда күчүктөйт. Бир тууганда 10дон ашык күчүк тууйт. Бирок башка иттерге караганда тайган күчүктөрү назик болушат. Ошондуктан аларга өзгөчө кам көрүү зарыл. Өзү 5 эркек, 4 ургаш тууган экен. Ошо 3 эркеги слабый болот экен да, булардын эркектеричи. Эркектери бардыгы 3 өлүп калыптыр да. Мыналар ургачлар экен. Эркегин алып бериңби? Мына эркеги кара слабый да. Эркек. Назик. Бул аз күчүктүн энеси канча жашта? Энеси 2-чи туучу. Канча жашта? 2,5 жашта. Муну энесин каяктан алгансыз? Энесин өзүм чыгаргам. Өзүңүз Азым жерде жүргөн Азамат деген баланын Кабылан деген тайганына Нарындан келген о, анда жатат го, кара куш, кара көз. Ошонун экөөсүнүн ортосунан чыккан энеси. Эстебес мырза үй бүлөсүн материалдык жактан камсыздоо үчүн ар дайым сырткы жумуштар менен алек болот. Ал учурда жубайы Гулида тайгандарды багып карап кам көрөт. Кыргыз тайганынын тамактануусу да талаптагыдай болушу зарыл. Анткени аны убак-убагы менен азыктандыруу зарыл. Бир күн атала итсе, эртеси күнү эт жейт. Анан дагы туз кошулган тамактарды берүүгө болбойт. Домдо жашап бактыгандан кийин беренен бияка көчкөндөн бияка алып алдык да тайгандарды. Анан ол ишке кетет. Ишке кеткенде мен карайм да. Суусун. Канча итти карайсыз азыркы учурда? Азыркы учурда эсебинен биле калдым. Азыр 2 болсо 3, 6, 7, 8 та ушундай. Күчүк менен баягы 8 та күчүк менен көбөйүп кетет да. Давай. Кыргыздын улуттук баалуулугун сактап, өзүбүздүн кийинки урпактарга ушу ата бабабыздан ушундай тайгандар элди баккан, элди ачарчылыктан чыгарган тайгандар болгон деген
кептерди ошо өзүбүздүн бала чакага да калтырып кетейин деген максат. Кыргыз тайганы үрүү адатынын жоктугу, көзүнүн кызарып турушу тайманбастыгы, жалгыз аңчылыкка чыгышы менен айырмаланат. Буга чейин 20-кылымда тийиштүү көңүл бөлүнбөгөндүктөн кыргыз тайганынын тукумунун азайышына шарт түзгөн. Бирок акыркы учурларда ууга жараган бул иттин түрүн баккандар көбөйүүдө. Азамат Баетов, Белек Мусаев, Арутан көрсөтүүсү.